Assalamu alaikum. Мекендеш медиа YouTube каналы көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Бүгүн сиздерге дагы бир пайдалуу, өзгөчө бир контент атайын деп турам. Андыктан биздин каналды биринчи жолу көрүп аткандар лайктан басып, комментарий жазып, өзүңүздөрдүн сунуш ой пикириңерди калтырыңыздар. Эгерде сиздер дагы Кулпунайга кызыгып жүргөн болсоңуздар, буюрса мына ушул видео бир аз да болсо пайдалуу болот деген ишеничтемин. Бул жакта малина, бул тууралуу да тартабыз. Андыктан видеону аягына чейин көрүңүздөр, буюрса кызыктуу болот. Биз азыр Кадамжай районунун Орузбеков айылында турабыз. Бул жерде бир инибиз ушундай кулпунай өстүргөн экен. 2 жылдан бери чынын айтсам убакыт таап келе албай атам. Кудай буйруп, мына бүгүн съемкага келдик. Азыр ошол жерде сиздерге бир аз маалымат берели деп турабыз. Бул жерде азыр где-то экзотиктин тегерегинде кулпунай экен. Анан бунун өзгөчөлүгү бизде билесиздер, Кыргызстанда айрыкча жанагы суу маселеси өтө кыйын. Ошол суу маселесин чечүү максатында, үнөмдөө максатында мындай тамчылатуу сугаруу системасында абдан сонун кылып эмелерди жасаптыр. Мен дагы кызыгып жүрөт элем негизи. Ошону өзүм көргөнчө анан сиздерге дагы кичине видео тартайын деп чечтим. Туугандар, бул экзотик жерге качан былтыр эктиңби? 2 жыл болуп калды. 2 жыл болуп калды. 2 жыл болуп калыптыр. Мына эки катар ушундай тамчылатуу сугаруу системасы менен берилген. Анан бунун дарылары да кандай болот? Ушул жерден берилеби? Дарылар да суу аркылуу берилет. Суу аркылуу берилет экен, туугандар. Жалбырактан дагы берилет. Жалбырактан дагы берилет экен. Мынау эмелер эмнеге турат булар? Эмне максатта турат мына темирлер? Бул үстүн туннель кылып жапкан элек. Эртараак. Бул жак. Түшүнүктүү. Бул жак суук болгонуга байланыштуу, кышында жаалабы, кандай болот ошондо? Күзүндө жаалат. Күзүндө жаалат экен. Бул жак күн бул жактан чыкканга байланыштуу. Пленканы жапкандан кийин ичи жылуу болуп, өсүп эмпи жакшы өсөт экен да. Ошол максатта мынаны жапкан экен. Бул жерге экзотикке канча расход кетти? Мына пленка, анан ошол шланга, мына расходторуга. Бул жерде бул көчөт итальянский сорт Клери. Клери, Анан 2,5 миң штук көчөт тиккенбиз буяка. Общий расход 100 миң тегереги болуп калды. Бул былтыркы жылы да ошондо, мурдагы жылкы же? Быйыл 2 жыл. 2 жыл түшүмүн алып атабыз. 2 жыл. Жакшы. Жакшы. Өзүн жакшы көрсөтүптү бул кулпунай. Клери сорту. Жакшы сорттордун эң эле жакшылары ушулар. Клери сорт. Жакшы, буну каяка сатып атасыздар? Буну экспорткабы же ички базарга эле, магазиндерге кандай болуп атат? Ушул жагы да көрүүчүлөргө кызык болуп атат. Бул жерде масса аз эле чыгат. Ошого бул жер негизи эксперимент катары тигилген. Бул жакта адаптация кандай болот ошону көрөлү деп тиккенбиз. Азыр ички рынокко эле. Үйрөнүш максатта экспериментке аз эле, Жакшы. Мына түшүмдүүлүгүн дагы эми кулпунайда эмесин айта бербей, мынандай көрсөтүп коелу. Чындыгында мына көрдүңүздөр, баардыгы пишип атат. Бул эми канча ай пишат мына? Бул 1 ай 40 күн тегерегиде пишат. 1,5 ай экен, Анан эми жаңы баштайм деген дыйкандарга ушул сортту сунуштайт элем, Клериде. Жакшы. Ооруга туруктуу. Анан ошол жагынан жакшы. Түшүмдүүлүгү жагынан ham жакшы окшойт. Менимче мындай жогору көрүнүп эле турат. Негизи сиздерге дагы көрүнүп атабы, урматтуу көрүүчүлөр? Чындыгында өтө нөбөнү көп берет экен. Жакшы туугандар, эми бул жактагы бул инибиздин малинасыга дагы өтөлү. Малинага кызыккандар экранга жакыныраак. Мына туугандар, мына азыр терди, көрдүңүздөр, чоң. Мындай кып-кызыл болуп абдан даамдуу экен. Биз жеп көрдүк азыр. Буюрса азыр өзүбүз дагы алып кетебиз. Мына сонун уже клиенттери күтүп атат азыр. Свежий айылда эле сатылып кетип атат. Көп деле алыска барган жок. Так, эми мына суу системасы мына көрдүңүздөр. Анан бул мына суу жок жердегилерге айрыкча мына бул дагы капельный орошение экен,
Тамчылатуу сугаруу системасында көрүңүздөр мына полькага кызыккандар, туугандар мына полька. Көрдүңүздөрбү мына малинаны ушинтип кылат. Арасында чөп жок, көрдүңүздөрбү? Куп-курук. Эчтеке жок. Стойка жок. Стойкаларга зым жок, буларга неге зым тартылбайт? Булар өзүн өзү көтөрөт да, туурабы? Бул сөңгөгү катуу болгондуктан мөмө пышканда ийилбейт. Буну жөн эле баягы пресс менен эле байлап коебуз. Ошого. Мына польканын өзгөчөлүгү ушундай, туугандар. Буга расходтун кереги жок да. Мына көрдүңүздөрбү, бул пышканда эле кичине ийилип кетпеш үчүн пресс чиптен эле тартып коюлат экен. Мына арасында чөп жок. Мына малинаны ушинтип кылат, туугандар, мына. Малинаны ушинтип кылат. Анан мына бул жерде капельное орошение. Мына шлангыда. Көрдүңүздөрбү? Малинаны дагы ушинтип кылса болот, туугандар. Бизде суу жок, адырда суу жок, андай мындай деген мындай шылтоо издегендерге бул чоң сабак. Мунун арасыны эмне культиватор менен чабып чыктыңарбы же кандай? Ооба, мотоблок менен айдаганбыз. Мотоблок менен. Көрдүңүздөрбү, чөп жок. Ушундай болуш керек, туугандар. Менин малинам дагы мындай эмес. Турусын айтайын. Молодец. Абдан сонун, көрүнүшү дагы жакшы. Бул жагга дагы кошумча стойкаларды дагы орнотуп коюптур. Мына. Көрүнүп атабы? Мына угольниктер кошумча жип тартканга орнотуп коюптур. Мына алыс мындай бийиктен көрсөтөйүн сиздерге. Көрдүңүздөрбү, мына арасында чөп жок, ушундай болуш керек. Польканын өзгөчөлүгү ушунда. Буга казыктын кереги жок. Ашыкча чыгашанын кереги жок. Ошондуктан бул бир аз да болсо берки ремонтантный сортко караганда бул баасы да жогору турат. Мен угушумча 10 сом, 20 сомго чейин кымбат алат ошондой, польканы. Ооба, ошондой. Эгер объем көп болсо, көрдүңүздөр туугандар, польканын бизнес үчүн эксеңиздер, чоң поляларга ушул полька жакшы. Зым тартып отурбайсыздар, столба тартып отурбайсыздар. Буну жөн эле өзү как эксперимент катары кылып көргөн окшойт. Өзү негизи мен мурда видеолорумда дагы билесиздер, үйдө дагы полька экенмин. Мен зым тарткан эмесмин. Аны бышканда дагы буйрса бир ай, 1,5 айда аны да көрсөтөм. Булар өздөрүнү өзү көтөрөт. Сөңгөктөр катуу болгондуктан өзүнүкү өзү көтөрөт. Ошол жагынан бул мындайча айтканда чөнтөгүңүздөргө бир аз болсо да эконом болот. Эми чоң жерге эгер 1 гектар, 2 гектарга эксеңиздер, анда кыйла эле айырма берет. Мына бул жакта бүт эле окшойсуңар, Бул жакта бул жагы бүт эле экен, бир аз чөп чыгып кетиптир. Бул жагда чөп жок. Чөп жок болсо жакшы болот. Тамырынын күчү кетпейт. Малина дагы мындай жакшы өсөт да, мындайча айткандачы. Мына көрдүңүздөрбү, мынтип эле капельный система менен эле кылган. Капельный система менен кылган. Азыр эми бул жакта местный сорт ремонтантный, ушуну көрсөтөбүз азыр сиздерге. Азыр бул жактан күндөн кичине чагылышып калабы же нарагынан тартсак бекен, Закып коюңуз. Жок, азыр. Мына туугандар, азыр ошол малинанын баш жагына келдик. Анан бул жерде жанагы айттыгыдай мына емкость боюнча бир аз сөз кылайлы. Бул жерде емкостта канча тонна суу? Бул жерде 3 куб суу батат. 3 куб батат экен, туугандар. Анан бул жерде азыр ошондо скважинадан келип туруп бачокко түшөт, мотордон. Моторго буга толуп туруп, анан через насос кетеби же самотек? Самотек кетет. Насостун да кереги жок экен, туугандар. Мына самотек менен мындайга суу түштү, келди. Бул жак менен малинага уже мына бул жак менен кетти. Мына шлангаларда кетти, уже линия болуп бул жак малинага кетти. Так. Бул жак малинага кетти, бул жагы болсо наркы клубникаларга кетти. Эми туугандар, мына малинаны ушинтип кылат. Көрдүңүздөрбү? Бетондо отургузуптур. Аккуратный, мындай зымды тартыптыр. Бир катар эмес, керек болсо 2 катар тартыптыр. Мен дагы үйдө негизи 1 катар эле тартканмын, мындайраак, пасырактан кылып. Бул инибиз 2 катар тартыптыр, мына. 2 катар. Көрдүңүздөр, ар бирини байлап чыккан. Муну байлаганда дагы жанагы эме менен байлапсыңар, Топинер менен. Заманбап, малина байлагыч. Бул жагынын башында оргон экен. Азыр эми аркасынан мотоблок салыптыр. Азыр мотоблокто көрсөтөбүз. Аралыгын канча кансыз? 1,5 кансызбы? Аралыгы 1,5. Эки жөөктүн аралыгы 1,5. Билип алыңыздар, 1,5. Бул өзү негизи стандарт 1,5 болуш керек. Себеби арасына техника кирет да. Техника киргенде
кыйналбай мынау малиналарды эме кылып берет, повредить этпейт, мындайча жабыр эме кылбайт, сындырып дегендей ушундай нерсе болбойт. Мына ушундай. Анан дагы кошумча нерсе айтычу кетсе, туугандар, эгерде сиздер балыңыздар болсо, арыңыздар болсо, балчылык менен алектеген болсоңуздар, малинада аябай бал көп. Себеби мына көрүп атасыздар, арылар абдан көп, мына гүлдөгөн маалыда мына. Тоштор сиздерге угулуп атабы билбейм. Арылар абдан көп жүрөт, себеби малинада бал көп болот экен. Мен чынын айтсам былтыры байкадым ушуну. Бирөө айтты эле, кийин байкасам чындыгында ошондой экен. Мына көрдүңүздөр туугандар. Абдан сонун кылып. Мына столбаларды караңыздар, түп-түз да, бар жок аккуратный, сонун болгон. Видти келтириптир, молодец экем. Так, эми биз мына мотоблокта көрсөтүп коелу эми кандай мотоблокто кылтабыз. Бул жагы азыр мотоблок салына эле экен, ошого бир аз чөп өсүп кетиптир. Ошондой болсо да, бирок чөп почти жок эсе. Эми бар, бирок мындай өсүп кеткен эмес да. Бул жерде азыр канча сотик? Малина канча сотик? Бул жерде 20 сотик ашыгыраак малина бар. 20 сотик ашыгыраак. Демонтантный сорт. Местный сорт, а? Элдер местный сорт дешет. Ооба, местный сорт дейбиз. Мына жанагы топинер менен муну колдо байлаштын кереги жок. Жанагы Кытайдан эле, азыр Кытайдан баарды заказ кылтат, мына топинер заманбап. Ушундай басасыздар, мындай скрипкасы бар, өзүнүн эмеси баягы. Хамуту бар, лента менен байлап коет. Болду. Бир басасыздар, болду. Ар бир малина ушундай байланып чыгат. Бул малинадагы мындай эгип койсоң эле көгөрө турган нерсе эмес, буга дагы эмгек кылыш керек. Мына туугандар, мындай мотоблок бардык базарда бар, мына. Культиватор менен мынантип насадкасы менен салып ушундай айдайт экен, мына көрдүңүздөр, уже бул жагда результат. 1,5 эгилгенин себеби аралыгы. Мына ушундай тракторлор кирип иштегенге ыңгайлуу болот. Бул айрыкча мына Англияда жумушка азыр барып аткандар көрүп атса керек. Алма бактар деле бардыгы эле ушундай ыкма менен эгилет. Биз дагы ошондой методдорго өтүшүбүз керек. Анан буга канча жыл болду эккениңе? Бул быйыл 4-жыл. 4-жыл. Эми сыр болбосо бир тергенде канча килограмм тердиң? Максимальный. Мындай көрүүчүлөргө кызыктуу болуш үчүн. Бир терими килограмм. Бир күндө бүтпөйбүз бул жерде. Бир күндө бүтпөйт. Бирок бир күндө терилгени ошо 150 килограммдан ашык болду. Мына туугандар көрдүңүздөрбү? 150 килограмм. Ошондо 10 сотиги терилиптир да, мындайча айтканда. Жарымдан көп. Ооба, 10 сотик, 11, 12 сотиктин тегерегинде 150 килограмм малина алыптыр. Мына бул жагы туугандар тала. Сиздер ойлобоңуздар, жанда бир эменин ичиде бир каналдын боюнда депчи, бул жерден суу казылат, жердин астынан казылып чыгып, мына ушундай капельный система менен ушундай эгилген малина, мына көрдүңүздөр. Бул жагы тала, жайыт. Бул жагы Розбек файлы. Мына көрдүңүздөр, ушундай жерге ушундай малинаны отургузуп, ушундай эмгекти кылып, зериккенде Россияга дагы барат, жазында келип бул жерде ишти кылат. Өтө эмгекчил бала. Молодец, мен өзүм дагы чынын айтсам үлгү алайын деп, мындай мага да мотивация болсун деп өзүмө дагы келдим. Ошо келгенге жараша жөн кетпей, сиздерге да пайдасы тийсин деген максатта ушул видеону атайын тартып атам, туугандар. Мына малинага кызыккандар кылыңыздар, кылса болот туугандар, көрдүңүздөр. Сиздерге мүмкүнчүлүк болушунча максимально пайдалуу кылып маалыматтарды жүктөп атабыз. Азыр мен өткөнгү видеодо көрсөткөнмүн, азыр уже мына чикенкелей турган, биз чикенке деп коебуз. Ошол убакыт келди мына. Мынаны үзүш керек мына туугандар. Билип алыңыздар, мына туруп башын үзүп койсоңуздар, бул жерден ача чыгарат. Мына көрдүңүздөр, мына былтыргы үзүлгөн, быйыл мынантип ача болуп чыгат. Мына көрдүңүздөр, былтыр ушул жерден үзүлгөн. Мына ар бирине мынантип үзүп чыгыш керек. Эгерде мынандай мөөсү болсо, буларды тек койсоңуздар болот. Бул акча. Буларды мынантип үзүп таштайсыздар, коркпой эле. Бул жерде мынантип ача болуп чыгат. Мына көрдүңүздөр, мына былтыргы үзүлгөн, мынантип эки болуп чыгат. Мына ушундай туугандар, капельный орошение, тамчылатуу сугаруу системасы менен мына ушундай 20 сотик жерге инибиз ушундай малинаны отургузуп, пайдасын көрүп, мынандай какыраган талаада эле ушинтип забор менен тосуп, жакшынакай кылып, бул жакта жашаган адамдар бар, ток бар, свет бар.
но ошондой болсо дагы аракет кылып ушундай какыр жерди ушундай малинага айлантырып жер кылып атыптыр. Молодец иним, ишиңе ийгилик. Менин видеомду көргөндөр сиздер дагы ушул балага лайк басып, комментарий жазып, өзүңүздөрдүн сунуш ой пикириңиздер менен суроолоруңуздар болсо бериңиздер. Өзү да комментарийге кирип окуп турат. Анан бул жерлерди дагы жөн койбой, мынтип гиластарды дагы эгип коюптур мына. Көрдүңүздөрбү? Бул жигит өтө эмгекчил бала да. Бул жакты эмне максатта коюп койдуң? Бул жак ёмкуч болот окшойт, а? Бул жакты бассейн кылабыз деп эме кылганбыз. Мына бул жерде бассейн кылат экен буюрса. Бул эми ошол баягы насос менен капельный система ушул жака жылдырат экенсиң да? Насос менен суу кароо максатында. Жакшы, жакшы. Туугандар, мына көрдүңүздөр, сууду үнөмдүү пайдаланып эле ушундай 20 сотик жерди сонун кылып, малинаны кылып, мындай сөрүнү кылып, жазда семьясы менен келип ушул жерде чоң кирешек көрөт экен. Ошондуктан сиздер да аракет кылыңыздар, кылыш керек. Кылыш керек деп мындай кыялдана бербей, кыялдарды орундатыш керек, аракет кылыш керек. Комментарийге жазыңыздар. Сиздер да малина кылганга кызыгасыздарбы? Өзүңүздөрдүн сунуш ой пикириңиздерди калтырыңыздар. Мына мынтип сеткаларды алып келип коюптур. Бул быйылкы боло турган иштер окшойт, а? Жакшы. Мына туугандар, буюрса видеобуз дагы аягына келип жетти. Бизди жаңы көрүп аткандар биздин каналга катталыңыздар, комментарий, сунуш ой пикириңиздерди калтырыңыздар. Сиздердин ар бир лайкыңыздар, комментарийиңиздер биз үчүн абдан маанилүү. Кийинки видеолордо буюрса дагы жакшы видеолорду, пайдалуу, сиздер үчүн пайдалуу видеолорду чыгарабыз. Андыктан жаңы көрүп аткандар биздин каналга сөзсүз катталып, подписаться кнопкасын басып, лайктан басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Сиздерден күтөм. Сиздер дагы ушундай бизнеске кызыгасыздарбы? Комментарий калтырып коюңуздар.